болсо 3-катардагы тамгаларды өтөбүз. Булар биз жана айтып кеткен дифтонг үндүү дифтонг тамгаларыбыз 11. Бул жактан силерге оңойлотуп биринчи түшүндүрүп кетейин балдар. Мына А тамгасын жана өттүк. Ага биз эмне кошуп атабыз? Карасаңар. А деп туруп, мындай сызыкты кошуп коюп атабыз, Ошондо Адан башталат экен да. Кийинкиси болсо Я болчу, эстеп кеттиңер. Яга, мынтип туруп, яга сызык кошуп кетип атабыз. Андан кийин эмне эле? О, эринсиз О, Ушуга дагы сызыкчаны кошуп койсок, мынакей ушул болуп калып атат. Андан кийин Ёну жазганда ошондой эле сызыкчаны кошуп коебуз. Эмки дифтонг болуп калат. Андан кийинкиси болсо байкасаңар, Одон башталат экен бүт баары. Мына О. Көрдүңөрбү? Мына үчөөнү кошуп койдум. Ошондо Одон башталганда биринчи эмнесин кошобуз? Аны кошобуз. Андан кийин эмнени кошобуз? Эни кошобуз. Мына эни кошобуз. Андан кийин эмнени кошобуз? Ини кошобуз. Ушинтип кетебиз. Андан кийин болсо Ёдон башталган дифтонг жок экен. Андан кийинкисине өтөбүз. Удан башталат. Мынакей үчөөнү дагы кошуп койдум. Үчөө болот, Үчөөсү У. Андан кийин мына Ону кошобуз, көрдүңөрбү? Ону кошкондо монтип туруп алдына киргизип коебуз. Андан кийинкиси болсо мынакей О болду. Андан кийин дагы бир сызыкчаны кошуп койсок, мына монтип туруп, жанынан монтип койсок, В болуп калат. Андан кийин болсо жөн эле Ини кошуп койсок, Ви болуп калат. Андан кийин болсо Юдан башталган дифтонг жок экен. Ы менен Ини кошуп койсок, акыркы дифтонг болуп калат. Монтип турупчу, көрдүңөрбү? Эң оңой. Ошентип биз кантип кошулган экен биринчи өтүп койдук, Эми болсо ар бирөөнү жазып чыгалы. Могу биринчи эни айталы. А менен Ини кошсок, эмне болуп калды? Болуп калды. Мынакей сызыкчалары ушул ирети менен жазылат. Андан кийинкисин жазалы. Жана айтып кеттик, Яга Ини кошуп койдук, болду. Мындай кылып туруп, мынакей иретин байкап калдыңар, бат эле жазып калдыңар болуш керек. Бул жакта болсо айтып атканда И кошулат, Ие деп айтабыз. Ие. Андан кийинкиси Ого Ини кошуп койдук. Ону билебиз жазганды, Ини эле кошуп атабыз. Бул тамга болсо деп айтабыз, бирок ички эси Андан кийинкиси эринсиз Його Ини кошуп койсок, Е болуп калат экен. Кадимкидей эле Е тамгасы. Е. Андан кийинкиси болсо О менен Аны кошуп койгон экен. Айтып атканда болсо Уа деп аталат. Мындай, Уа деп окуйбуз. Уа. Андан кийинкиси О менен Эни кошуп койдук. Ошондо Уэ болуп калат. Мынакей. Уэ. Андан кийинкиси болсо О менен Ини кошуп койдук. Бул болсо ички В. Бул жакта оозду чоң ачабыз, В деп туруп, бул жакта болсо ички ачабыз. В. Ошондой эле У менен башталган дифтонг дагы бар. У, анан О. Жазып атканда мынакей ылдый жака киргизип коебуз, Мынакей О. Бул жакта эрин Уну айтып атканда гана катышат, андан кийин кайра катышпай калат, Ону айтып атканда, ошондо О деп айтасыздар. Андан кийинкиси ушул эле дифтонгко Ини кошуп коебуз. Ошондо Уэ болуп калат. Жана өтүп кеткен. Могу Уэге абдан окшош болот. Мынакей ирети Уэ, ичке Уэ деп айтабыз.
Андан кейін уға иінне қошабыз. We деп айтабыз. We. Ақырқысы ы менен иіне қошып қойып кеткенбиз. Оқылғанда болса ы, и деп оқылат. We.